Эми маселе бул жакта аябай көп, өзгөчө биздин Кыргызстанда. Аялга жакшы мамиле жасаш керек, аялды багыш керек, аялыңды урушуң керек, аялыңды урбашың керек. Жаман адамдар бар экен, колдонуп кетип атышат да. 4 мамлекет талашты: Өзбекстан, Казакстан, Россия, анан Дубайдан дагы чыгышты. Бардыгы мотивациялык СММ курстар менен жанагындай бизнес инфо боюнча сабак берген коуч тренерлер экен. Кыргызстандан дагы бир мырза аябай талашты. Мен алайын, колдонойм, бирок элдин керегине мен туура ушул финансылык билим боюнча сабак бергим келет. Мен азыр эле акча которо алам деди да. Бирок мен бирөөнөн да акча алган жокмун. Себеп дегенде мен баракчаны бошотуп беришим керек эле. Кээ бирлер айтты, мен баракчамды улантып кетем, сүрөтүң өчүрбөй эле кой деди да. Бирок баракчам блокко түшүп калды. Себеп дегенде мен бир күндө 100 сүрөттү өчүрүп салгам. Мындай кадамдарды Инстаграмда жасаган болбойт, билебиз. Бул деген шылгундарга түшүп калыптыр деп анан Инстаграм убактылуу бир айга жаап койгон. Андан кийин мен такыр эле почтамды да унутуп коюп кире албай калдым да. Ошо менен мейли эми өзүм ушинтип ырыскымды тептим окшойт, баракчасы жок калдым окшойт деп анан жаңы баракча ачкам. Жаңы баракчам активдүүлүгү 3 миллиондукундай эле болду. Жакшы катталышып атат. Сатканга мүмкүн эмес болуп калды. Себеп дегенде мага Инстаграмдын өзүнүн жетекчилигинен кат келди. Сиз чын эле 3 миллионду өзүңүз топтогонсузбу? Биз карасак эч кандай накрутка болбоптур. Чындыгында реалдуу аккаунт 2012-жылдан бери келаткан экен деп. Историясы чоң аккаунт, ошондон бери сүрөт келатат. Анан кийин биз сизге галочка берели дедик. Официалдуу ушундай бир тастыктоочу авторитет го, белги деп. Мен белгини аябай кыялданып келген. Беребиз дегенде мен аябай сүйүндүм. Бирок белги берилгенден кийин аккаунттун аталышын өзгөртүүгө мүмкүн эмес деген бир ушундай эреже бар экен. Анан ойлондум да, макул деп кайра алып алдым аккаунтумду.